Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналынын катталуучулары, көрөрмандар. Биз Акча бардын студиясында бүгүн Мурабаха ипотекасы тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин студияда конокто Элдик банктын ислам принциптери боюнча каржылоо бөлүмүнүн башчысы Арген Кусейнов отурат. Саламатсызбы, Арген мырза? Биздин Саламатсызбы. студияга кош келипсиз. Рахмат. Адегенде эле ушул Мурабаха ипотекасы жөнүндө айтып берсеңиз, бул кадимки биз билген ипотекадан эмнеси менен айырмаланат? Мурабаха бул ислам принциптерине ылайык каржылоо келишими. Негизи жөнөкөй кредит менен айырмасы бар да. Бул жерде негизгиси бул риба деген түшүнүк бар. Ал жерде риба деген бул жөнөкөй эле проценттер да. А ислам каржылоодо андай риба деген пайыздарга тыюу салынат. Негизи мисалы ипотека деген бизде программа бар. Ал программа менен кардар, мисалы сиз келип туруп бизге кредитке заявка чыктасаңыз, биз аны карап туруп, ала турган үйдү баалап, карап, сиздин өзүңүздүн кирешеңизди көрүп, андан кийин сиздин доходторуңузду карап туруп, анан айтабыз да, болобу же болбойбу деп. Айырмасы бул банк өзүнүн атына сатып алат. Анан ушул сиз ала турган квартираны же үйдү эле өзүңүзгө эле кайра эле сатат. Өзүнүн оценкасын кошуп туруп эле. Ушул эле айырмасы бар. Буга азыр кардарлардын кызыгуусу кандай болуп атат бул продуктыга? Эң негизгиси ислам принциптерине каршы болбойт. Бизде бар да бир мындай проценттерге каршы болгон кишилер, мындай биз андайларды албайбыз, бизге мындай болбойт дегендерге бул ылайыкташтырган да программа. Ал жерде кандайдыр бир чектөөлөр жок. Негизи өзү квартира же үйдү кардар өзү таап алат, бизге алып келет. Анан бул жерден биз аны чечебиз да. Баалап, анан карап, өзүнүн баасын карайбыз. Мурабаха ипотекасы жөнүндө сөз кылганда, мындай көпчүлүктө бир суроо жаралат да, буну мусулмандар гана ала алабы же ал шарт эмеспи дегенчи. Муну кимдер ала алат? Ушуга так кесе жооп берип койсоңуз. Эми ал жерде мындай 100% ислам дининде караган кишилерге эле эмес, баардыгына эле боло берет ал. Мындай караганда башка диндеги, башка ойлордогу кишилерге деле болот. Эң негизгиси андай шарттарга макул болсо, мурабаха келишимдерге ислам мындай каршы болбосо, банк деле ага каршы эмес да. Ал нерсе эске алынбайт, Ал кайсы нерсе динде эске карабайт. алынбайт. Мурабаха ипотекасын алыш үчүн кандай документтерди топтоп келиш керек кардар? Негизги документтер бул паспорт, үй бүлөлүк абалына карата эгерде күйөөсү же аялы болсо экөөнүн паспорту, өзүнүн биринчи салымын кошкон баштапкы акчаларын көрсөтүш керек, өзүнүн паспорттарын көрсөтүш керек, жана ала турган үйдүн документтери менен өзүнүн кирешесин көрсөтүш керек да негизгиси. Андан кийин баарын каралгандан кийин суроо чечилет да, берилеби же берилбейби деген. Элдик банктын ислам терезесинен Мурабаха ипотекасын алуу процесси кандай жүргүзүлөт? Ошону айтып берсеңиз. Алуу процесси кадимкидей эле кардар биздин офиске келет. Бардык эле филиалдарда биздин офистеги ислам терезесиндеги адистер бар. Ошолорго кайрылат. Алар бардыгын санап туруп айтып беришет да, кандай шарттары бар, кандай болот, кайсыл жерден алган болот. Негизи мындай чектөө жок. Ал жерден чечилет да по факту эле. Андан кийинкиси ислам дининдеги мурабаха программа, ипотеканын программанын шарттары мындай. Берилген убактысы 10 жылга чейин берилет. 8.31-ден. Убактысы 10 жылга чейин, карларлардын чектөөсү жок. Бүт региондордо алса болот, Бишкекте эмес, Ошто эмес, бүт Баткен, Талас, Кара Балта, Оштордо, бүт жактарда деле боло берет. Баштапкы салымы канча пайызды түзүш керек? Баштапкы салымы 30%-тан кем эмес. Мисалы бир ала турган квартира же үйдүн баасы бир $10,000 болсо, аны $3,000 клиенттик кош керек, $7,000 банк кошуп берет да. Эгерде баштапкы салымы жок болгон күндө башка мүлкүн күрөөгө коюу мүмкүнбү? Негизи ушундай шарттар каралганбы? Болот, албетте, өзүнүн кыймылсыз мүлктү коюп берсе болот да, 30%-тын ордуна. Демек, кардарлар баштапкы салымы жок деле башка мүлкү бар болсо, ошону коюп бул ипотеканы ала алат, Ооба. 8,31% дедиңиз, Бул абдан эле төмөн пайыз болуп атат. Бул акция жүрүп атабы? Качанкыга чейин уланат? Ооба, бул азыркы учурда акция болуп жатат. 30-ноябрда бүтөт да бул акция. Мындан кийин дагы бул акция уланабы же токтотулабы? Ошол боюнча кабарыңыз барбы? Менин оюм боюнча, эгерде көпчүлүк элдер алса, көпчүлүк мындай
банк деле аны карайт да, элдерге деле жардам берет, мындай жакшы бир акцияларды жүргүзөт. Эми бун банктын деле интереси бар да, мындай элге жардам берипчи. Эми мындай бүттүгүл эле банктарда андай пайыздар, андай наценкалар жок да. Бул мындайча айтканда жардам да элдерге. Мисалы мен деле сиз деле алсаңыздар болот, эч кандай чектөөлөр жок да. Ала турган мүлктүн суммасына чектөөлөр барбы? Канча миллион сом же канча миң доллар болуш керек максималдуу? Андай максималдуу, минималдуу деген чектөөлөр Чектөө жок. жок. Өзүңүздүн кирешеңиз бир 90% болсо, банк 10% деле кошуп бере берет да. Же наоборот, бир 10% өзүңүздүкү болсо, өзүңүздүн мүлкүңүздү коюп туруп 90% банк деле бере берет, айырмасы жок. Ушу мурабаха боюнча дагы мындай кардарлардын арасында кандайдыр бир түшүнүк калганда, анын шарттары кадимки ипотекага караганда катаал, жогору депчи. Буга кандай жооп берет элеңиз? Бул чындап эле ошондойбу же тескерисинче бул ийкемдүүбү? Төмөн үстөк пайызда берилип атат, анткени бул токтоп калат да жакында эле, бир 2 айга жетпей эле токтойт. Андан кийин кайра эле өзүнүн эмесине келет. Ушул учурда кардарлар мындай жетишип калып алып калса жакшы болот да негизи. Канча кардар бул акция менен азыр ушул ипотеканы алышып жатат? Ошо боюнча маалыматыңыз барбы? Азыркы учурда ооба, ушул акция болгондуктан элдер абдан көп келип атат. Мурабах ипотекасын алуу жана төлөө учурунда кандай кошумча комиссиялар, төлөмдөр болушу мүмкүн? Эч кандай комиссиялар жок, проценттер жок, жана штрафтар жок ал жердечи. Бирок эгерде клиент өзү аны төлөбөй калса, анын төлөнбөй калган айыптары садакага бөлүнөт да. Негизи башка мисалы жөнөкөй кредиттикин алганда штрафтар бар, ал штраф банк өзү алып калат да, доход катары. А бул учурда бул штрафтардын баары садакага кетет да. Банк өзүн алып калбайт ал Банк акчаны. өзүн алып калбайт, бирок кредиттин историясы да бузулат, кардардыкычы эгерде төлөбөй калса. Эми кадимкидей эле кредиттей эле да ал жагы. Эгер кардар ипотеканы мөөнөтүнөн мурда төлөп кутулуп коем десе болобу? Мурабах ипотекасында бул каралганбы? Болот, мисалы бул 10 жылга алып туруп анын жарымсынан жапса, анын кошулган үстөк пайызы азыраак болот да. Бирок ал үстөк пайызы мындай жарымсына же жарымдан көбүрөөк азыраак болот деп айта албайм да, анын өзүнүн дисциплинасына карата берилет да. Мурабаха ипотека аркылуу турак жай алууну ойлонгон үй бүлөлөргө, адамдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Менин кеңешим эми негизи алыш керек. Азыркы учурда ушундай акция болуп атса, возможностьтор болуп атса, аны алыш керек да. Эми өзүнүн шартына деле жараша деле, эми мындай ал десе барып эле ала калбай, анан төлөй албай калып, үйү жок калып анан ошондо да банкты да жамандап кирбейчи. Негизи аны мындай өзүнүн шартына карап, өзүнүн доходуна, расходуна карап алыш керек да. Кардар ушу документтерди тапшыргандан кийин канча күн каралат? Бул чечимди канча күндө чыгарасыздар? Негизи бул чечим 10 иш күнүнүн ичинде бүтөт. Бирок кардарларда ар кандай ситуациялар болуп калат. Бирөө бир жака кетип калат, бирөөнүн бир мероприятие, үй бүлөлүк бир шарттар болуп калбаса, анда биз аны күтөбүз да. Бирок эми такыр бир ай болуп анчалыкка чейин каралбайт да. Эгерде кардардын шарты болбосо, биз ал менен байланышып айтабыз. Биздин караган убактыбыз чеги бар, эми мындай чектен өтүп баратса, сиз анда кое туруңуз, кийин бошоп калып бүт документтериңизди чогулткандан кийин кайра баштап берели деп. Ушундай мүмкүнчүлүгү бар да. Кыргызстанда негизи эле мурабаха ипотекасын берип жаткан силер жалгыз эле банксыздарбы же башка институттар да барбы? Негизи көпчүлүк банктарда бар исламский окно деген, бирок биздин банкта, ушул элдик банкта өзгөчө төмөн үстөк пайызда берилип атат да, акция болгондуктан. Рахмат маегиңизге. Эгерде алам деген кишилер сиздин сайтыңыздардан бул маалыматтардын баарын таба алат, Ооба, сайтта деле бар, ар бир филиалга өтсө деле биздин адистерибиз бар, ошолор деле жардам беришет. Биздин колл-центрибиз бар. Андан тышкары биздин баракчалар Инстаграмда бар, Фейсбукта бар, Телеграмда бар. Бирок кийин документтер тапшырып, кредитке заявка чытайм десе, анда уже филиалга өтүш керек да. Ар бир филиалда биздин адистерибиз бар. Арген мырза, чоң рахмат маегиңизге. Үй ала албай жүргөн, алгысы келген жаштар, жаш үй бүлөлөр
көрүп сиздерге кайрылат деген үмүттөбүз. Маалыматыңызга чоң рахмат. Рахмат, биз деле ушундай көп кардарларга жардам беребиз деп ойдобуз. Ушундай маектешип силерге чакырганыңыздарга рахмат. Урматтуу көрөрмандар, биздин маегибизди аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Биздин YouTube каналда дайым кыргызча, орусча ушундай пайдалуу маалыматты биздин көрөрмандарга жеткирип турганга аракет кылабыз. Мурабаха жөнүндө сөз болгондо, биз бул Мурабаханын негизги максаттарынын бири бул ошо элди кедейчиликтен чыгаруу, кедейликти жоюу экенин дагы биз сиздин эсиңиздерге салып койгубуз келет. Бүгүн биздин студияда Элдик банктын ислам принциптери менен каржылоо бөлүмүнүн башчысы Арген Кусейнов мырза болду. Кийинки подкасттардан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.